Эсенбек Медербеков. Кызыл Тебетей. Бугунун акими Боронбай менен Мураталы би 2 аптадан бери сары багыштын каны ормондун оймо чиймеленип кооздолгон, атайылап шаан шөкөттү сөөлөткө көтөрүлгөн жапжаңы конок үйүндө жатышат. Боронбай кара баркыт тышталган суусар тебетей, бейкасам чапан, жалтыраган капкара өтүк кийген, чокчо сакал, жазы маңдайлуу, кууш көздүү, жайык беттүү, балкайган болук, балжурандай ак киши. Мураталы бетеге сакал, кыр мурун, арык чырай, кара сур, көздөрү бажырайган сулуу киши. Күрөң макмал тыштуу сүлөөсүн тебетейчен, кыл торко чапанчан, күрөң өтүкчөн. Экөөнүн тең зергер уста алтын күмүш чөгөрүп жасаган, жалтылдаган кемер куру бар. Айтор тышкы кебетесинин көркү, сөөлөтү жагынан биринен бири өткөн буу төрөлөрдү сыртынан бир эле көргөн киши кан экен, бек экен деп ойлогудай. Буларды ормон өзү жан жигитин жиберип чакыртып алган. Экөө ага салам айтып, кол беришкен соң ушул үйгө киргизишкен. Ошондон бери эч кеп сөз жок. Же ак үйлү аманатка алып, кыйыктаганы же кеңешери белгисиз. Күн өткөн сайын Мураталынын кара сур сулуу жүзү түнөрүп, кара көк тартып баратты. Мунусун байкап отурган Боронбай өткөн кеткенден жайдары кеп салып, аны жаман ойдон алаксытууга аракет кылды. Оңдой берди болуп, 15-күнү кечке жуук булардын үстүнө Солтонун акими Жаңгарач Шоорук би менен келип кирди. Алар ормон эмнеге чакырыптыр деп булардан сурашты. Булар билбейбиз, айт элек дешти. Ар кимиси ар кайсына айтып, аңгеме курууга аракеттеништи, бирок кеп жанданбай койду. Төртөөнүн тең оюнда эмнеге чакырды экен деген дудук собол, купуя дүрбөлөң турду. Күтө берип баары тажашты. 20-күнү кечинде тайдын этин жеп, жылдыз толгон маалда конок каадасы кылып тышка чыгышты. Олуя болуп кетсе да, эмнеге чакырдың эле деп бир ооз сурабайлыбы? Жата беребизби карыган төөгө окшоп? Деди өкүм Мураталы үн катпай мисирейген Боронбайга. Секинирээк сүйлөчү, бай болгур. Этият бололучу. Чакырткан кишилери толук келбей аткан го, деди чыдамкай Боронбай камырабагансып. Ачынында анын деле санаасы санга бөлүнүп, ичи уйгу туйгу болуп турду. Анысын калыңдыгынан билгизбеди. Ормон казактын баскынчы каны Кенесарыны чабышта амал айла менен жеңип чыгып, иниси Ноорузбай экөөнү тең тындым кылып, колго түшпөс козголоңчунун көзүн тазалаган эрдиги үчүн Орус падышасынан сыйлыкка алтын кылыч алып, жерге сууга батпай желпинип, дардайып көп турган учур эле. Ошону эсинен чыгарбаган Боронбай үйгө кирерде дагы минтип кошумчалады. Сабыр кылып чыдай туралы, муке. Бизден бөлөктөр деле сурашаар. Бирок эркөкүрөк Мураталы чыдабады. Эртең мененки дасторконго бата кылышкан соң, ай бала, барып каныңа айт. Айтар кеби болсо зарыктырбай айтсын. Сапарыбыз карыды, кайталы, деди кызмат кылган жигитке. Жигит көз ирмемде чыгып кетти. Боронбай Мураталыны жаман көз менен алай карады. Бул иниңиз ала көдөнүрөк окшойт. Меймандарын зериктирип барат деле, агалык кылып айтканыңыз ырас болбодубу? Деди Жаңгарач Мураталыны кубаттап. Мунун куусун көрчү. Сенин деле иниң да. Сен эмне айтпай тымпый отурасың? Деди Боронбай купуя кыжырланып. Тышында сыр алдырбай, бир нокотту тиктеп, мисирейген калыбынан жазбады. Төртөө тең эшиктен көзүн албай, тымызын дүрбөлөңгө түшүп, сөөлөттү ак өргө демеселе кокондун набагында отурушкансыды. Чай кайнамдан кийин ормондун обозгери Шамен салам айтып кирип, Мураталыга жанаша мандаш токунду да,
Азиз меймандар, кичине күттүрүп койдук. Айып этпегиле. Ичкиликтерден да 5-6 чакыртканбыз. Бүгүн эртең келип калышат. Ормон кан кебин баарыңарга чогуу айтат, деди. Ошону менен жеңилденип, жайланып отуруп калышты. 25-күнү Ырактан чакырылган чоң меймандардын эң кадырлуулары Алайдагы Алымбек Датка кыр жигити менен, Олуятадагы казактардын бээ Супатай Өтөгөн баатыры менен, Таластын акими Кубатбек Бүргө баатыры менен келип түшкөн соң, Ормондун эч кимди тоотпогон тоодой жүрөгү элеп-желеп болуп, өзүн өзү оңду кармай албай калды. Эртеңки таңды күтүүгө чыдамы жетпей, меймандарына оюндагысын бүгүн эле жарыяламак болду. Саамга сабыр этиңиз. Ким бар ким жок экен тактайлы, деди Шамен. Эсебин алышса, Ырак жуук дебей, чоң уруулардын акимдери түгөлү менен түп көтөрө келишиптир. Жалгыз гана Атакенин Жантайы жок. Аны эч кимсе эске албай, чакырылбай калыптыр. Атаңдын оозун урайын, жаман жырык. Чакыртпай эле келбейби? Бу жерде жамы кыргыздын курултайы болуп атканын уккан жок дейсиңерби? Деди сары чийкил Ормон кызарып татарып ачууланып. Шамен тышка чыга калып, Ормондун агасы Субандын уулу Адылды чоң кеминге чаптырды. Адыл түн ката жүрүп отуруп, Жантайдыкына күндүн мурду чыга электе жетти. Атын байлабай, чылбырын кармай кирип, босогого отура калды. Салам да айтпады. Ай, эмне шашып жүрөсүң? Кандын бала чакасы аманбы? Деди төрдө отурган Жантай. Аман эле. Анан мынча эмне шашасың? Кан сизди тез алып кел деди. Жантай дурусураак кийимин кийинип, белин курчанды. Жайы кышы таруу бозо салдырып ишчү экен. Жаңы сүзүп атышыптыр. Сыңар тизелеп отура калып, чоң кырма кара аяк бозону тартып ийип, тиги балага да куюп бергиле, деп коюп тышка чыгып кетти. Адылга ат которуп мингизди. Экөө катарлаш жорго салдырып чапчаң баратышты. Эмнеге чакырыптыр? Деди Жантай кыйладан кийин. Билбейм, айт элек. Эл түгөл чогулганда айтам дептир. Баары келип жалгыз сиз калыпсыз. Балекет баскан турбайбы? Кыйыктайт го, деп купуя кейди Жантай. Былтыркы күздө да чакыртып, Жантай камырабай жайбаракат аттанып, бир күн кечигип барса, Ормондун ордо үйү Кочкордун орто токоюндагы кашаттын алдында экен. Өзү кашаттын үстүндө жайылып жаткан төөлөрүн айлана бастырып жүрүптүр. Малсак, олжого кароо киши экенин Жантай мурдатан билчү. Алдынан утурлай чыгып, салам айтса, алиге албай кабагын түйүп, үйүн көздөй бастырып кетти. Жантай соңунан ээрчип келаткан төөчүсүнө салам айтып, кол алышты да, эмнеге чакыртканын билбейсизби аксакал? Деп шыбырап сурады. Жылкым азайып кетти, бугу саяктан жылкалам деп атат, деди төөчү да күбүрөп. Муну угуп алган соң теминип, канды кууп жетип ээрчи бастырды. Аттан озуна түшүп, Ормондун атын алып, мамыга байлай коюп, үйүнө да кошо кирди. Төрдө бугунун байы Солтонкул, Саяк бай Кетиркей, Ормондун агасы Бердибек үчөө отурган экен. Тура калышты. Ормон байлардын ортосуна мандаш токунду. Жантай тигил үчөөнө салам айтып, кол алышкан соң капталдай салынган көлдөлөнгө сыңар тизелей калып, Ормонго кайрылып кеп баштады. Байке, мен каныбыздын жылкысы азайып баратыптыр деген күбүр шыбыр угуп калдым эле. Өзүңүз билесиз, чүйдө жылкы көп эмес. Сизге бир 300 жылкы берейин, киши жиберип айдатып алыңыз, деди аз берип атканына уялгансып ылдый карап. Ого куй, анын жарасы жеңил эле, деди Солтонкул оозуна сүйлөп. Мен 1000 жылкы берем. Мен 500 берейин, деп Кетирекей да айтып ийди. Рахмат мырзам, деди Ормон тигилерден мурда Жантайга кайрылып. Сен жөн эле кой, айтканың бергенге тең. Могу байлардыкын алайын. Соодан калып аткандыр, бара беремесе. Жантай тышка чыкса, күн дигер болуп калыптыр.
Ормондун аталаш иниси Төрөгелди Баатырдыкына барып конду. Өз үйүндөгү мамыкка көнүп калган неменин астынан сыз өтүп уктай албады. Жарым түндө туруп, коломтодогу аю талпакты астына салынып, керегеге ыйланген баркыт чепкенин жамында. Эртең мененки дасторконго бата кылган соң үй ээсине бир ооз гана сөз айтты. Төкө, жалаң эле Баатырды кылып, жортулдап жүрүп, үйдү жакшы карабапсыз. Биздикине бир келип кетиңизчи. Бир жагы өзүнүн үй сарамжалын көрсөтүп, экинчи жагы Баатырды бооруна тартууну көздөдү. Төрөгелди Баатыр 3 жигитин ээрчитип, эл жайлоого көчкөндө барды. Жантай аларды атайлап көтөргөн ак өргөсүнө киргизип, тай сойдурду. Дасторконго Кытайдан алдырган кургатылган жемиштерди, шекер шербетти жайнатты. Мамык төшөккө жаткырып, шайы жууркан жапты. 10 күндөн кийин Төрөгелди кетем деди. Бүгүн кетпеңиз төкө. Жылкыга сынчылык жайыңыз бар эле, бир сынап бериңиз, деп өтүндү. Экөө Кууш Капчыгайдагы үйдөй кызыл таштын түбүндө атчан турушту. Кыядан түшкөн жылкы жалгыз аяк жол менен бирден чубап өтө баштады. Тигиле караган Төрөгелди Баатыр кыйлага дейре үн чыгарбады. Бир окумда «Ой, жарыктык, бул сага келгенби?» деп кыйкырып ийди. «Ооба, мага келген», деди Жантай кайсы атты айтканын айттырбай билип. Кызыл ташка Солтонун атактуу саяпкери, кудасы Шергазы тартуулаган күлүк тору чукулдап келаткан эле. Күлүк өтүп кетти. Төрөгелди дагы унчукпай калды. Акыры жал куйругу төгүлгөн дагы бир карагер кунанды көрө коюп, «Атаңдын көрү, могуда ат болот экен», деди. Анын 500 жылкыдан сынаганы ушу болду. Эртең менен Жантай ага өзү жактырган 2 атты, төөгө сылай жүктөлгөн жууркан төшөк, ала кейиз, кийим-кечек, кездеме, бир коро кой тартуулап узатты. Коштошоорунда «Төкө, мобу койду сойбой, жүнүн алыңыз, үйүңүз тозуп кетет. Союшуңузду болсо мен берип турам», деп эскертти. Азыр да Ормондун ордосу ошол эле былтыркы журтунда экен. Котологон калың элден, тушалган, байланган аттардан, тартууга келген 4 түлүктөн жол тийбей, Жантай менен Адыл ак өргөгө кыйлап уйдалып киришти. Жантай босогону аттар менен салам айтып, кош колун бооруна алды. Үйдө Ниязбектин 8 беги чогуу отуруптур. Ормон төрдөгү Бердибектин оң жагында экен. Ормондун аркасы менен 8 бектин багы ачылып, ар бири өзүнчө төрө же мырза атанып, телегеи 8 бек, теменеси болот бек болуп, көктү карап, чам карактап турушкан учур эле. Бири да алик албады. Ормон Жантайды сурдана карап, «Ошол ордуңдан бери жылба, калтырбаш. Эмне кече келбейсиң? Элдин баары сени күтүп отурат», деп ачуулана баркылдады. Жантай эрдин кыбыратып, жооп айтууга үлгүрө электе Бердибек чулдурап бир жактан чыкты. «Мыйзам деп отуюп, сен көп түйүп ийдиң муну. Эч ага эле башына алдыйып салбайсыңбы?» Капшыттагы ээрдин үстүндө соксоюп отурган Төрөгелди Баатыр каары кайнап, ыргып туруп, кылычын кынынан жарк эттире сууруп алды. «Атаңдын оозун урайын, чулдур. Кимдин башын кесесиң, ия? Кимдин башын кесесиң сен? Азыр казыңды жарайынбы?» деп Бердибекти көздөй 2 кадам шилтегенде, оң колунан ажынын уулу Абыкан, сол колунан Адыл кармап калды. Бердибектин жүрөгү оозуна тыгылып, каары катуу Баатырдын ар бир кыймылынан көз албай отурду. «Бас эшикке, кеттик», деди Төрөгелди Баатыр Жантайга. Жантай Ормонду карап, көз ирмемге кылчактай калды эле, Төрөгелди аны ачуулана колдон булка сүйрөп жөнөдү. Экөө ошо замат аттанып, кылчайбай кетишти. Болуп өткөн капилет окуяны Төрөгелди зайыбы кенже кызга айтып бергиче Адыл чаап жетип барды. «Ой, байкыбай, чакырып келдим. Ормон абам жиберди. Меймандарына угузбай айтты», деди Төрөгелдиге жалбарып кайрылып. «Барбайм.
8 бегиңден жүзүн көрбөйм, деди Баатыр. Ай, акылыңдан адашпачы, Баатыр. Бааланбай эле баргыла. Ошончо элдин көзүнчө акемдин шагы сынып калбайбы? Силер минтсеңер, анын тилин ким алат? Деди кенже кыз. Келиним туура айтат, төкө. Конок үйүндө акимдер күтүп отурушса, барбай койгонубуз уят болот го, деди Жантай. Болуптур, эртең менен баралы, деди Төрөгелди. Экөө күндүн мурду чыга электе салам айтып кирип барышты. Валейкум ассалам, келгиле мырзалар, өйдө өткүлө. Бириң оң жагыма, бириң сол жагыма отургула, деди Ормон аргасыз барбалактап. Кичи Шашкеде конок үйүндөгү ардактуу меймандар чогусу менен тышка чыгып, кашаттын алдындагы түзөнгө салынган шырдактар менен көлдөлөңдөргө уй-мүйүз тартып отурушту. Угуп укпай же чакырылбай өздөрү келген калың букара да ошо жакка агылып барып, алардын арка жагына тикесинен туруп калды. Төрөгелди Баатыр чоң шырдакты көтөрүп барып, меймандардын бет маңдайына жайды. Адыл анын үстүнө жолборс терисинен жасалган көлдөлөңдү төшөдү. Кыйчылдаган кызыл өтүк, кызгылтым кымкап чапан, кызыл манат тышталган сүлөөсүн тебетей кийген шаа кебетелүү Ормон үйүнөн атасы, ага инилери, 2 уулу менен чыгып, жай баракат, каалгый басып келди да, зарга күткөн меймандарына салам айтып, көлдөлөңдүн так ортосуна мандаш токунуп, тебетейин алдына алып койду. Оң жагынан атасы Ниязбек, агалары Шамен, Бердибек, Бердикожо, Ажы Субандар, сол жагынан инилери Төрөгелди, Жантай, Рыскулу, Ырысбек, Алтыбек, Шатен, Абыкан, Адылдар, уулдары Үмөталы, Чаргындар орун алышты. Жайнаган көпчүлүк мумурап, айлана теребел жымжырт боло түштү. Ормон бет маңдайлаш отурган акимдерди сын көз менен кыдырата карап алды да, бүгүндөн баштап Кыргызда кызыл тебетей бирөө эле болот. Муну кийчүң барбы? Деп алдында турган тебетейди сөөмөй менен көрсөттү. Меймандары эмне жооп айтарын билишпей, көз ирмемге буйдалып калышты. Сиз жасатып кийип алган турбайсызбы? Сиз эле болуңуз, деди акыры жаңгырач. Ооба, сизден бөлөк ылайыктуу киши деле жок, деди Боронбай. Сиз болуңуз, өзүңүз эле болуңуз, дешип бир тобу жаалап кетишти. Ормондун арка жагында 4 катарга тизилип турган 40 жигиттин ону бөлүнүп чыгып, бирөө кызыл тебетейин башына кийгизип, калганы өзүн ак кийизге отургузуп алышып, кан, кан, кан дешип 3 жолу өйдө көтөрүшүп, анан ардактуу азиз меймандарды 7 жолу айлана басып келишип, акырында канды кайра өз ордуна коюшту. Көмүрдөй кара кой союп, ысык канына 2 колун тең матырышты. Мунусу иши караны жазаласын деп эрк беришкен ырымы болчу. Мындан кийин Абыкан мамыга байланган ак боз бээни жетелеп келип, чогулган элден бата сурады. Баары чурулдап чуркурап бата беришти. Муну менен Ормон мурда Сарыбагычтын гана каны болуп аталып жүрсө, эми жалпы Кыргызга кан болуп калды. Ормон кан ак кийизден чыгып, жолборс көлдөлөнгө мандаш токунуп алган соң, акимдерге дагы 2 сөз айтты. Омбу деген жерде бир сары капыр бар дейт. Омск шаарын айтып жатат. Ошол каптап кирсе, баарыңа кабар жеткирем. Ошондо колгурап келбегениң менен ошо сары капырдан артык жоолашам. Ушуну айткан соң ордунан ашыкпай жайбаракат туруп, каалгый басып, өз үйүн көздөй кетти. Катарлаш отургандар да тура калышып, ээрчи жөнөштү. Шамен ардактуу меймандарды кайра конок үйүнө киргизип коюп, өзү шаан шөкөттүү салтанаттын камын көрө баштады. Тойго чакырыш үчүн жерлерге кабарчы кетти. Боронбай менен Мураталы узак жолдо үзөңгү кагыштырып, катарлаш бастырып келатышат.
Ормондукунан аттанып чыгышкандан бери аш бышым убакыт өтсө да, экөө бири-бирине бир ооз кеп айтпады. Мураталынын кара сур сулуу жүзү кара көк тартып, түнөрүп, кышкы чилдедеги сормо саздын музундай мизиреет, жылдызы качып, көзгө суук. Минткен себебин айтпаса да Боронбайга бештен белгилүү. Анын ичи тар, бирөөнүн кам болгонун да, бек болгонун да көрө албайт, же өзү боло албайт. Бака-шака той өтүп аткан учурда анын Алымбекти, Кубатбекти, Жаңгарашты, Жантайды жалгыздан ээн чыгарып алып, тымызын сүйлөшкөнүн, Ормонду жамандап, чагым салганын кыраакы Боронбай ийне жибине чейин билип отурду. Билмексен, байкамаксан болуп койду. Мукеңдин чагымынан жаратылуу майнап чыкпады. Той шаңдуу сөөлөт менен өттү. Ырчылар жаагын жанып, биринен бири өтүп, жеке Ормонду гана эмес, ата-бабасын, агайын туугандарын, 8 бектин ар бирин асмандата көтөрө чалып макташты. Ат чабышта чыгып келген күлүк Ормонго тартууланды. Аргымак, жорго, алтын, күмүш шөгөрүлгөн ат жабдык, жоо жарак, илбирсичек, учкул шумкар, алгыр бүркүт тартуулагандар көп болду. Мураталынын ушунун баарына, айрыкча Ормондун эмитен эле пейил күтүп, кербезденгенине, бой көтөргөнүнө, бир ай күттүрүп, зарыктырып атып, акырында 2-3 ооз гана өкүм кеп айтканына кыжыры кайнап туталанды. Эч кимдин жүзүн көргүсү келбей, жалгыз чаап кеткиси келип турду. Бирок эч себеби жок. Жылан чакпай, жылкы теппей туруп эле Боронбайдан бөлүнүп кете албай койду. Боронбай мунун тескерисинче ичинен кымылдап, кубанып келатты. Эл ичиндеги бузуку тентектерди ооздуктап, жөнгө салар киши да кыйырга жоо келсе кайраттуу сүйлөшөр, кол баштап чабышка чыгар киши да өзү табылды. Могу Кара Өзгөй Мураталы ашкере төрөсүнүп, шайтандуу шок Балбай баатыр сынып, молдо Абышка акылман сынып, күндөн күнгө чоң сүйлөп, оңду моюн сунбай баратышканда бөлөк бөтөн бирөө эмес, иниси Ормондун кам болуп калышы оңой олжо эмес эле. Боронбайга баарынан да анын ашкере өкүмдүгү, менсингени, төрөсүнгөн акимдерге чоңдугун көрсөткөнү жакты. Ушинтип башынан катуу кармап, чеңгелинен чыгарбай көндүрбөсө, 40 уру кыргыз оңой олтоң моюн сунуп бербей калсын. Адигине менен Тагайдын тукумдарын кайра баш коштуруп, жамы журттун ээси болуп алганы да бейбаш жоортулчу Ууру Балбайдын кулагын кестирип, колу бутуна зоолу салдырып, жыл маалы туткун кылганы да бул опузасы күч Ормондун мыктылыгы эмей эмне? Эми элден мурда озунуп, эбин таап, Ормон менен жакындашып, аны бооруна тартуунун амал аргасын издеши керек. Буга азырынча 2 жол бар. Бири же өзүнүн жалгыз уулу Өмүрзакты Ормондун тун уулу Үмөталы менен акыреттик дос кылуу, экинчиси кудалашып, кандын кызы Куланды уулуна алып берүү. Кайсынысы жакшы? Албетте кудалашуу дурусураак. Дос айрылат, сөөк кайрылат. Үйүнө барары менен жуучулуктун камын көрүш керек экен. Калыңына 100 жылкы жетет. Анын ичинде дубанды бузган күлүк, жоргосу болууга тийиш. Ормон малга кароо, бирок эми санын эмес, сапатын эсеп кылат. Солтоңкулду Аксууруңду бер, ошого кебез байлайлы. Өзүң куда башы болуп бар деп алдап сооласа көнөт да. Төрөлөрдүн соңунда 1 чакырымча аралыкта 4 атчан келатты. Алар булардын жан жигиттери менен ат кошчулары. Боронбайдын жан жигити Амантур чыканактай болгон, чекилдеген ширинки кара неме. Корооло чымчыкча бир жерде байралып тура албайт. Ары урунат, бери урунат. Тең туштары ага Куюнгөтөн Мамыт, Торбо деп 2 ат коюшкан. Боронбай кичинекей бир иш тапшырса да кош аттабай жалгыз бүтүрбөйт. Же бөлөк бирөөгө тапшырып коюп, өзү шакаба чегип, шапар тээп жүрө берет. Мураталынын жан жигити Жанай андан өткөн шылуун Митайым.
Дайым эле жол таап, күн тийген жерге өтүп алат. Бирок кайда жүрсө деле иш бүтүрүп жарытпайт. Булардын тетирисинче ат кошчулардын экөө тең момун мээнеткеч. Мураталынын ат кошчусу Темирбектин жанында узагыраак жүрүп калган кишинин ичи бышып, жарылып кете жаздайт. Анткени аш бышымда да бир сөз айтып койбойт. Жалаң эле өз жумушу же ой менен алек. Мураталынын үйүндө оокат тиречиликтин баарын бүтүргөн ушул. Боронбайдын ат кошчусу Сарт 40ка барып калган, узун бойлуу, ак жуумал, маңдайы жарык киши, ишке да, сөзгө да уста, куйма кулак. Жандын сергеги. Кээде эбин таап, акимине да, астырта да акыл үйрөтө билет. Амантур менен Жанай сыртынан сыр алдырышпаса да, чынында бири-бирине ниети жаман. Күн сайын бири-биринин баскан кадамдарын, кылган иштерин аңдышат. Ал эми булардын милдети бүтүрөр жумуш эле көбүнчө өз акимдерине сөз ташымай. Буга экөө тең шыктуу, маш, жөн эле тайганча, түлкүчө түпкүргө чейин жойлоп киришет. Бирөөлөрдүн жанга билгизбеген жашырын сырында, тымызын сөзүндө эбин таап билип ала койшат. Чынында Боронбай менен Мураталыны кайраштырып, кыйшык кыңыр сөз айтып, эки айылды жаатташтырып ийгендер да ушул экөө. Кыларын кылып, кыл жип менен бууп коюшуп, анан эчтемени билмексен, укмаксан, көрмөксөн болушуп, бейкапар бажылдай сүйлөп, дуулдап, шуулдап жүрө беришет. Азырда экөөбү бири-биринен сөз талашып, ормон канды асмандата мактап, акимдерди бир ай бою зарыктырып, күттүрүп койгонун, кандыкты алардын ой боюна коюп эле күч менен жулуп алганын таңызалап келатышты. Акырында сөздүн нугу ормондон ата бабасына өттү. Муну Жанай Амантурдан дурусураак билем деп, анын айтканын четке кагып таштап, тез эле кепти жулуп ала койду. Бирок өзү деле жарытылуу эчтеме айта албады. Сарт баятан бери кепке аралашпай, беркилердин сөзүнө мыйыгынан күлүп келаткан. Эмесе экөөң жакшылап угуп алгыла. Түпкү аталарым мен айтып берейин, деп акыры жайбаракат сөз баштады. Дөөлөстөн манап, манаптан Сарсейит, Сарсейиттен Учуке Түлкү, Учукөдөн Маматкул, Маматкулдан Болот, Темир. Болот би байбичесинен 5 уулду болот. Алды атка минип, арты жерден боорун көтөргөндө сынчыга сынатат. 5 күрөң атка мингизип, сынчынын бет маңдайына кырка отургузуп коюптур. Буларың 5 күрөң экен, малдан башка эчтеме күтпөйт, журт сурабайт, дептир сынчы. Токолунун балдарын көрсөтсө, аларды да жаратпайт. Эмесе мага уулту бар катын таап бер, дейт экен Болот. Экөө эл жайлоого көчүп баратканда, кулжанын буту сынган ашуунун белинен карап отурушат. Не бир өңдүү түстүү каркыралуу катындар, не бир маңдайынан жылдызы жайнаган каадалуу кыздар өтчөт. Ушул ылайык келбесин сынчым, деп Болот утур бирине кызыгып, сөөмөйү менен көрсөтүп отурат. Сынчы кабагын чытып, башын чайкай берет. Акырында бир жүктүү өгүз минип келаткан чоң кара катын көрүнөт. Тушма-туш келгенде жүгү ооп кетип, ыргып түшүп, оңоп алат да кайра өгүзү минип жөнөп кетет. Мына, издегенибиз табылды, бийим, дейт сынчы. Ал чагалдактын жесири таалайке таркылдак. Уул эмес семизбелдей тоо туса да албайм. Элге шылдың болбоймбу? Сиз тукум аласызбы же катын аласызбы? Тукум алайын дедим эле. Анда ушундан өтөрү жок. Болот акыр түйүм оюн сунуп, ошону алыптыр. 2 жылдан кийин эркек бала төрөп, сынчыны дагы чакыртыптыр. Атаңдын көрү ай, бул болбой калган экен. Жатын чайкар сасык күсөн деген ушул. Ысмы кожом шүкүр болсун. Мен айткан уулду мындан кийин төрөйт, деп коюптур. Дагы 2 жылдан кийин таалайке толготуп жатканда калмактар чабуулга келишет. Болот би 10 күнчө жоого беттешип, жаа менен атышып калат. Эли качып көчүп үркө баштайт. Таалайке жаңы төрөгөн уулун 5ке бөлөп, өңөрүп кетмек болот. Азоо бээ мингизгиле,
бешигин ала албай, баласы журтта калсын, деп шыбырап коюптур байбиче жылкычылардын башчысына. Атка колтуктап сүйөмөлөп мингизишет. Бешикти алып бергиле десе укпамыш болушат. Аты ала качып жөнөйт. Ошондо имээрилип келип, эңип кеткен экен. Азоо бээ 2-3 чакырымга дейре бешикти түздөп өңөртпөй, тоңкочук атып жүрүп отуруп, акыры бешик түшүп калат. Болот би жоону чектен өткөрө сүрүп таштап, байбиче, бала чака аман келдиби? Аман эсен эле келдим. Баягы таалайке байкуш кантты? Сен эмне, бешигин өңөрө жүрө турган киши сыяктуу катын алдың беле? Баласы журтта калды деп уктум. Болот башын сыйпалап отуруп калат. Эртең менен элин жыйып, көп болсо 2 күндүк жер экен, барып баланын сөөгүн жашырып келели, жаман аттуу болбойлучу, деп бир карыяны 10 чакты жигитти ээрчитип жөнөйт. Журтка жаңырып чөп чыгып калган экен. Саздан бир аркар качып чыгат. 2 чаты талтактап, толукшуган желининен оңду жүгүрө албайт. Болот би жаа аткыч мерген экен. Атмак болот. Атпачы балам. Баласы бар окшойт. Аркар мындай сазга жатчу эмес эле. Барып көрөлүчү, дейт карыя. Жетип барса, аркар баланы эмизип жүрүптүр. Бешиктин айланасы коргоол балчык болуп калган экен. Баланын ууртунан сүт агып, уктап жатыптыр. Болот бешикти үйүнө өңөрүп келип, таалайкесине берип коюп, сынчыга киши жиберет. Сынчы баланы көрүп, 15 күн аман эсен жаткан экен, ысмы эсен кул болсун. Бул бала ат качырбас, боз айгыр, мындан баш койкоң, андан 8 бек, 8 бектин ичинен чабалай баштуу, чап жаактуу, чагыр көздүү кызыл чимкирик чыгат, деп аягын табышмактатып кетиптир. Ошол кызыл чимкириги ормонго, деди Амантур. Кое турбайсыңбы, кепти жула качпай, деди Жанай. Мен баарын айтып берем, шашпагыла, деди Сарт. Болот би улуусу, темир кичүүсү экен. Болот момунураак, темир шылуунураак болсо керек, Айтор иниси агасын көтөрмөлөп, бий кылып коюптур. Бирок бир дагы ишти мага кеңешпей, өзүңчө чечпейсиң дептир. Болот инисинен ыйба кылып, ал кирип келгенде ордунан тура калчу экен. Бир күнү балакатка жетип калган Эсенкул атасын жемелейт. Эмнеге турасың? Өзүң улуу болсоң. Болот бий болбой эле тура берет. Дагы бир күнү темир келатканда Эсенкул атасынын этегин көлдөлөнгө көктөп коет. Турайын деп обдулуп тура албай калат. Аңгыча кимдир бирөө Болоттун ак көңүлдүгүнөн пайдаланып, кандайдыр бир чаташкан иш боюнча темирге жакпаган бүтүм чыгартып, мөөрүн бастырып ала коет. Муну билген соң темир ачууланып, Болоттун үйүнө келип, мага көрсөтпөй туруп мөөрүңдү эмнеге басасың? Айтканды түшүнбөгөндөй өгүзсүңбү? Деп тилдейт. Эсенкул жарма ичип отурган экен. Атамды бий кылып жыргатканыңан да тилдегениң өтүп кетти, деп тура калып темирди колундагы аягы менен башка бир коет. Башы көзүн жууп тазалангандан кийин, Болот, сен уулуңа акыл үйрөтүп мени урдурдуң. Сенин жүзүңдү кыяматта көрөм, бул дүйнөдөн көрбөйм, деп чыгып кетет. Кара чорону туугансып, Кегетиден Арстанбапка көчүп барат. Ошол темирдин туун уулу Черикчи жоош экен. Экинчи уулу Назар мыкты өткүр чыгып, ошердеги элди бийлеп алат. Бийликтин күйүүсү менен көп шоктонуп, зөөкүрлөнөт. Ошол элдин мырзасы менен айтыша кетип, ага эрегишип, бүткүл эл сыйынган мазар даракты кыйдырмак болот. Муну кулагы чалып калган энеси, мазарды кыйдырба балам, деп жалынып жалбарат. Көнбөгөн соң чырылдап, чыркырап, ыйлап, абышкасына жүгүрөт. Темир менен Черикчи Назардыкына чуркап келишет. Мазарды кыйган киши оңбой калат, кой балам, кой, дейт атасы. Оңбосом мен оңбойм, силер эмне коркосуңар, дейт уулу. Ай бала, сен мынча эмне көбөсүң, эмне кутурасың я, дейт ачуусу шакардай кайнап чыккан Черикчи. Назар унчукпай, жигитинин колуна балтаны өзү карматып буйрук берет. Жигити дарактын түбүнө барып, Ол да Кудайым ай,
Meni куураттың го. Кыяйын дейм, мазардан корком. Кыйбайын дейм, назардан корком, деп ыйлайт. Кыйбай кете албайт. Балта менен бир чапканда кан чыгат. Эси ой түшүп, назарга көрүн, деп күбүрөйт. Экинчи чапканда сүт чыгат. Аны жатага алып, жалап жуктап ичет. Кыскасы, даракты кыйып, буйрукту аткарып барат. Назар ого бетер көтөрүлүп, кыйынсынып калат. Черикчи кийиктин эти менен жамбаккан көзгө атар мерген, малы жок жарды жигит экен. Эл жайлоого көчөрдө зайыбы Назарга барып, "Уна бер, уул, көчүп конолу", дейт. "Сага унанын кереги эмне? Жети уулуң эле жүктөп албайсыңарбы?" деп күлөт. Ошентип черикчи жатакта калат. Эл жайлоодон түшкөндө баягы мазары кыйылган жерде бир ажыдар пайда болот. Талаада калган малды да, намаз шамдан кечирээк калган кишини да ары бери өткөрбөй арбап соруп жута берет. Эл муну мазардын каргашасы деп ойлоп, Назарды каргап шилей баштайт. Черикчи ажыдар менен беттешип, жоготууга бел байлайт. Багымды атын окуп алып, "О, Кудай, көпкө мени курман кыл, же ушул тойбогон ажыдарды мага бер, көптүн тилегин бер", деп бата кылып, нанын жеп, жармасын ичип алып аттанып чыгат. Мазары кыйылган жерге түрбө салып, кайканда бир аркар былк этпей, бет маңдайындагы топ бадалды тиктеп турганын көрөт. Шамал жагына чыгып, чукулдап жылып барып, милтени түтөтөт. Аркар эчтемеден шекшибегендей селейип катып тура берет. Дүрбүсү менен топ бадалды тигиле караса, жибек арчанын түбүндө бир нече оролгон чоң ажыдар жаткан экен. Черикчинин колунан дүрбүсү түшүп, эси ооп селейип отуруп калат. Саамдан кийин өзүн колго алып, кайра дүрбүс алып караса, эми аркардын эси ооп жыгылат. Ажыдар кичине беререк сойлоп келип, аны заматта ооп тартып, жутуп алып, кайра ордуна барып оролуп жатат. Чоңдугунан эси чыккан черикчи аны дүрбүсү менен карап отура берет. Чоң шашкеде мойнун кайрып, көшүлүп уйкуга киргенин биле коет. "Эми Кудай өзүң жалга", деп күбүрөп, чукулдап жылып барып, эки көздүн ортосун ашыкпай мээлеп отуруп атат. Ажыдар тирукмуш үн чыгарып, арчанын бутагына чыгып барып жыгылат. Чоң неме кулаганда таш көчүп, тоонун капталы чаңдап калат. Чаң басылганда караса, коктудагы сууга түшүп, көкүрөгү алтын сыңары жалтылдап чалкасынан жаткан экен. Дагы бир атса былк этпейт. Ырым кылып, дары деп кестиги менен оң кулагын кесип, жан кисесине салып алып жөнөп кетет. Коктунун оозунан Жаныбек деген баласынын "Ата! Ата!" деп кыйкырганын угат. Уулу "Апам эркек төрөдү" деп сүйүнчүлөйт. "Ажыдарды атып таштадым" деп атасы ага кулакты көрсөтөт. Ырым кылып, кулакты бышыртып, бир бүдүрүн жыгач кашыкка эзип, жаңы төрөлгөн баласын оозандырат. Ошол ажыдардын этин жеген бала абайылда экен. Андан төрөгелди төрөлөт. "Ай, дөпөрөсүм, ормонду кайда жоготуп ийдиң?" деди Жанай. "Шашпа, ормонду да ата бабасын да түгөл айтып берем." "Ой, дегеле, өзүң айтып аткансып кыйынсынасың да. Молда абышкадан угуп калсаң керек. Андай кыйын болсоң, сен эмне угуп албайсың?" деп Сарт кызарып кетти. Чын эле ал атактуу санжырачы молдонун кебин өзүнүкү өңдөнтүп айтып аткан. "Ой, койгулачы. Айта бер, Сарт", деди кепке кызыгып калган Амантур. Сарт буйдалбай улап кетти. Темир өлгөндө Назар Болотко кабарчы жиберет. Бирок Болот бара албайт. Анткени өзү да көрүнө чукулдап калган кез экен. Көз жумаарында Эсенгулга керезин айтат. "Темир бир тууганым эле. Ошону сен куштугуңдан таарынтып ийип, сөөгү бөтөн жерде калды. Мен өлсөм сөөгүмдү ошонун жанына апарып кой." Эсенгул атасынын сөөгүн молдолорго табытка таңдырып, буурага жүктөтүп алып жөнөйт. Бир күнчүлүк калганда Болоттун сөөгү келатат деп Назарга кабар жеткиришет. Назар азага үй тиктирип, мал сойдуруп коюп,
жигиттери менен тосуп жагат. Сөөктү коюп, кара ашын жеп, эл тарап кеткен соң Эсенкул менен Назар эзилип сүйлөшөт да жарым түнгө дейре сырдашат. Бир тууганбыз, бири-бирибизди кыя албайт экенбиз. Атаң деле ушу кепти айткандыр. Бирөөнүн элинде султан болгуча, өз элиңде ултан бол деген. Мен сени элге көчүрүп кетейин, дейт акырында Эсенкул. Мен да ошону ойлоп атам, барайын, дейт Назар кыска гана. Кимибиз султан, кимибиз ултан болорубузду Кудай билет, деп купуя кошумчалайт. Эртеси күнү Эсенкул да аны сынай карап отуруп, атаңдын көрү, адамдын сырттан экен. Бул элге барса улуурак экен деп менден ыйба кылбай эле тизгин талашат го. Түндө бекер чакырыпмын, деп өкүнөт. Ата журтка жеткиче бири-бирине сууп, кыргый кабак болуп калышат. Назар шамшынын башындагы талаа улак деген жерге үй тиктирип, жайланып жатып калат. Эсенкул жолдоштору менен төмөн түшүп үйүнө кетет. Ошо бойдон өрлүктөп келбей коет. Бу кандай иттиги, деп ачууланган Назар 2 аптадан кийин жигиттери менен чаап жетип барса, Эсенкул ууга чыгып кетиптир. Байбичеси анар киши келдиби, ит келдиби деп сурабай, тоотпой, төрдөгү ордунан козголбой отура берет. Назар кирип барып, аны камчысы менен аyoосу сабап, кайра аттанып кетет. Эсенкул кечинде келсе, зайыбы онтоп жатыптыр. Мени узун бойлуу, жаргабак, чуңкул көз кара киши сабап кетти. Ким экенин билбей калдым, дейт. Байбиче, сага кишинин алы келмек беле? Же Кудай урат, же Назар урат. Назар урган турбайбы? Бир ооз кимсиң деп койсоң болмок экен, дейт Эсенкул. Ошо бойдон өмүр бою катташпай калышат. Акыры Эсенкул ооруп жатат, көрүнө баш багып калды, деп угуп Назары барат. Камчысын бөйрөгүнө таянып, төшөктүн аягына отурат. Баатыр, сиздин ооруганыңызды угуп көрөйүн деп келдим эле. Кандай, жакшы болуп калдыңызбы? Ой, сен Назарсыңбы? Ооба. Сен мени айыксын деген тилек менен келген жоксуң го. Өлсө, ушул элди сурасам деген ой менен келдиң го. Ой, баатыр, андай эмес. Кара жерге кара жылан кирсин. Сизге өлүм тилегенде мен жакшы болмок белем. Эгер тагдыры буйруп, дүйнөдөн өтүп кетсеңиз, бул элди мен сурабаганда башыңызда отурган бай катын сурамак беле. Мунуңуз бокко да жарабайт, деп коюп чыгып кетет. Төшөктүн баш жагында 19 жашар Ниязбек отурган. Эси эңги-деңги боло түшкөн Эсенкул бир аптага жетпей көз жумат. Сөөктү коюу жөрөлгөсүндө жыл маалында берилген аштын каада, оюн зоогунда Назар башкарат. Ниязбек менен бир ооз кеңешип койбойт. 3 жыл бою катаал бийлик жүргүзгөн соң Назар да ооруп төшөккө жыгылат. Муну угаары менен Ниязбек жигиттерин жыйып алып, тили байлана электе айлын чапкыла, дейт. Кошуна чуркап кирип, баатыр, Ниязбектин жигиттери келатат, деп Назарга кабар айтат. Назар төшөгүнөн ыргып туруп, байбиче, нар кескеним кайда, дейт. Кылычын курчуттуруп алып, нардын мойнун чапчы экен. Шыр өтпөй калса, кайра курчуттура берчү экен. Байбичеси керегеде илүүнү турган нар кескенин алып бере коет. Бирок кылычты түзүктөп кармай албай, төшөгүнө кайра жыгылат. Төшөктүн баш жагында агасы Черекчи отурган экен. Ай, Черекчи, мал сеники, эл сеники. Менин тукумум мал баккандан башкага жарабай калды. Эмне үчүн кайрат кылбайсың, я? Дейт. Черекчи өз тууганым менен кантип чабышмак элем деп айта албай ылдый карайт. Булардын ыймандуусу эле ошо Черекчи экен. Калганы бүт эле канкор, мансапкор, кекчил чыгыптыр. Ормону деле ошондой болот го сыягы, деди Амантур. Жок, ормондун эси бар экен. Казактын ганы Кенесарынын жортулудан элди амал таап, сактап калганын көрбөйсүңбү? Деди Сарт. Эми казак-кыргыз чабышын кеп кыла башташты. Муну төртөөнүн ичинен Амантур дурусураак билем деп кыйынсынды. Жанай деле андан калышпай жоромолдоп соктуруп өттү.
Акыры бирinikin biri жаратпай, кайрада кептизгинин сартка беришти. Сарт аңгемени экөөнүн тең башкача баштады. Казак Өтөгөн Баатыр менен Солто Жамангара Баатыр дос экен. Өтөгөн Жамангараны Карагыштак жайлоосуна мейманга чакырат. Барса, атайыла Багыргө көтөртүп коюптур. Бир күнү күгүм киргенде Кенесары кандын инеси Ноорузбай кырк жигити менен Капилеттен келип, Өтөгөндүн үйүн курчап калат. Өтөгөн чыга калып салам айтса, Ноорузбай алиге албай, "Кайда жанагы кыргызың?" дейт. Өтөгөн жооп айта албай мукактанат. Ноорузбай кылычын кынынан suuruyт. "Ай балам, кечине сабыр кылчы. Жамангара мага өз баламдай болуп калды эле. Өлтүрөр оюңар болсо, мага көрсөтпөй ыраак алып кеткиле", дейт Өтөгөндүн энеси. Бу сөздү конок үйдөгү Жамангара угуп отурат. Четиндин арасына кирип кетсе эле кутулмак экен, бирок качууну намыс көрүп отура берет. "Антташкан акыреттик досум эле, өзүм барып ээрчитип келейинчи, анан алып кеткиле", деп коюп, Өтөгөн конок үйүнө кирип барса, кыйшайып жатыптыр. "Баягы канычерлер келишти. Сенин ажалыңдын жеткени, менин айбиримдин кеткени. Кандай кылабыз, досум?" "Нече киши?" "40 киши. 40 киши болсо Кудай алсын. Жылкы узай элек. Атымды алдырып бер. Бир беттешип көрөйүн. Айтып көрчү ушинтип." Ноорузбай мындай шартка макул болбой, жабыла кирип Баатырды тышка сүйрөп чыгарышат. Обочорок жылгага апарып кылычтап өлтүрүшөт. Ошо жер Жамангаранын жылгасы аталып калат. Казак-кыргыз чабышынын башталышы ушу болот. Кенесары хан "Кудай менде Ноорузбай төрөлөр эң мыкты баатырын жоготтук. Эми Кыргызда баш көтөрөр деле киши жок. Оңой эле жеңебиз. Эркектерин кырып таштап, келин кыздарын, мал мүлкүн олжолойбуз" деп дөөгөрсүп жортулга чыкмак болушат. Үчөөнүн энеси кыргыз экен. "Кыргызтай экеңер пириңер эле го. Бу сапарга барбасаңар болор эле. Жолуңар оң болбос", дейт. "Ой, апай, ушу күнгө чейин 4 күнүңдү мактоодон кайтпайсың", деп моюн толгоп бастырып кетишет. Алардын аттанып келатканын Олуяталык, Меркелик кыргызга кошуна казактар угушат. "Бир боор эл, сөөк тамыр болуп калдык эле", деп өздөрүнчө кеңешип алып, Жаңгарачка, Жантайга, Ормонго кабар беришет. Өздөрү жолго чыгып, жерге шырдак, көлдөлөң, килем жайып, кой, ак боз бээ камдап, жортулчуларды күтүп турушат. Жакшылап коноктоп, анан кан кене тил алса, чабуулдан айнытып, кайра кайтарып иймек болушат. Бирок Кенесары сөзгө келмек түгүл, алиге албай өтөт. Ноорузбайы камчысы менен Супатай Баатырга тап берип, "Акеңдин оозун урайын. Алды менен кыргызды жайлайын, кайта келип сени жайлайм", дейт. Өтүп кетишкенден кийин, "Кудай, айланайын, кыргызга өзүң кубат бер, ушуларды кайра кайтара көрбө", деп тескери бата беришип, ак боз бээ союшат. Кегетинин оюнда 40 үйлүү жатакчылар менен Ыстамдын уулу Калпак Баатыр калган экен. Жортуулчулары камыштын арасына аттарын коюшуп, музоо издеп жүргөн бир баланы кармап алышат. "Бул айылда нече баатыр бар?" деп сурашат. "Эч ким жок, жалгыз Калпак", дейт бала. Калпак кер атын минип эртең менен бир, түштө бир, кечинде бир чалгынга чыгып, жол чалып келчү экен. Түшкү чалгындан келатса, камыштын башы былкылдайт, шамал жок. Жортулчулар экенин биле коет. Түштөн кечке дейре куурай жагып, ок куя берет. Оозунан ок салчу Алмабаш деген кара мылтыгы бар экен. Намаз дигерде тегеректеп келишет. Биягын атат, тиягын атат, айылга жолотпойт. Акыры огу түгөнүп, чач учтуктун чаар мончоктору менен ата баштайт. Бир казактын санына жабыша түшкөндө колуна ала коюп, "Мончок экен, огу түгөнүптүр", дейт. Чабуул коюшат. Кер атына ыргып минген Калпак чай кайнамча чабышып атып жан берет.
Күдүрдө жигиттери менен куш салып жүргөн тынаалы манапты кармап алышып, кыргыздын нече баатыры бар деп агада суроо беришет. Ой, айланайындар, кыргызда баатырдан көп эчтеме жок. А дегенде Жантайдыкын айтып берейин. Жайчыбек баатыр, Күңбаш баатыр, Майтык баатыр, Капсалаң баатыр, Калча баатыр, Каракесек баатыр деп манжаларын ачып жуумуп бирден санаса, эсине түшкөнү 13 болот. Анан Боронбайдыкын, Жаңгараштыкын, Кубатбектикин да бирден санап отуруп, жалпы санын 73-кө жеткирет. Солтонун Жамангара, Калпак, Сарбагычтын Төрөгелди, Абыкан, Бугунун Балбай, Өмүр, Кушчунун Бүргө, Манап деген баатырларынын кабарын Кенесары мурда эле угуп жүрүптүр. Ойлонуп калат. Тоо аралап куушка кептелип калбай, ачык талада ээн эркин беттешүүнү эп көрөт. Токмоктун май дөбөсүнө туу орнотуп, колду жайгаштырат. Жантай жоо келатканын угарзамат, Соң көлдөгү ормонго, Каркырадагы Боронбайга, Суу Самырдагы Жаңгарачка жигиттерин чаптырып ийип, өзү карбаластап кол жыят. Ошо кезде Кушчу Бүргө баатыр менен Манап баатыр жетиген Капсалаң баатырдыкына тууганчылап келип калышкан экен. Тетиги таластан келген эки бала эл четине жөө бетине чыгат бекен, барып улуусунан сурачы, дейт Жантай жан жигитине. Бүргө Манаптан аяк ичер улураак экен. Майданга чыгабыз, өлсөк да тирилсек да Капсалаң менен бирге болобуз, деп жооп айтат. Жантай кайраттанып, колду өзү баштап жөнөйт. Аңгыча ормондон да кичине такоол кыла турсун, 2 күндө чаап жетем, деген жооп келет. Бокем куулук кылып, калмактан жорчулчулар келип, эсимди оодарып атышат. Азыр казак менен чабышар шамам жок, деп коюптур. Жаңгарашта бултактап, мен киши менен чабышып көргөн эмесмин. Мен тийбесем казак мага да тийбейт. Жамангара менен Калпактын кунун кууй албайм. Чыр чатакты каалабай турам, деп керт башын ала качыптыр. Жантай жылгындуу өзөндүн башына туу тигип, колун түшүрүп коюп, Кенесарыга Жайчыбекти элчи кылып жибериптир. Жайчыбек ханга салам айтып, кол алышкан соң көзү жалдырап, байлоодо жаткан Тынаалы менен баш ийкеши учураштыр. Кана, кыргызым, майданга качан чыгасың? Зээригип кеттик го, дептир Кенесары. Жердин түбүнөн келдиң баатырмын деп. Баатыр экениң чын болсо, 1-2 күн сабыр эт, баш аягыбызды чогулталы. Сен кыз келиндериңди да ала келген экенсиң. Бизде жалаң эле эркек жыйылат. Эгер Ормонхан 2 күндө келбесе, каптай бер. Болуптур, 1 күн күтөйүн. Бекер карап отурабызбы? Жекеге баатыр чыгарып, сайыштыра туралы. Жантайыңа айта бар. Жакшы болот, деп Жайчыбек атына ыргып минип чаап кетет. Жекеге көндү. Эртең кол салам дейт, деп Жантайга айтып барат. Кана, жекеге кимди чыгаралы? Сен эле билчи, дейт Жантай. Мага чын билгизсеңиз, өзүм барганым дурус болот го. Жок, сенин 2 барганың болбой калат. Башка баатыры жок экен дешпейби? Берки 12 баатырдын баары аларга кошулуп, Бүргө менен Манапта чуулдап, дуулдап жол сурашат. Могу 2 бала Ырактан келген мейман экен. Ушулардын көңүлү калбасынчы. Капсалаң жекеге чыксын, бул экөө такоолчу болсун, дейт Жантай. Аңгыча казактын 3 баатыры ат ойнотуп күтүп калышат. Берки 3-өө чаап жөнөйт. Каражал кула ат минген Капсалаң ортодо. Кызыл чаар атчан Бүргө оң жагында. Ак боз атчан Манап сол жагында. Чукулдап калышканда Бүргө кыйкырып ийет. Үнүнүн ачуулугунан аттардын баары баштарын силкип алышат. Бул үчөөнүн мурдатан берки адаты болчу. А дегенде Бүргө ушинтип кыйкырып, жоонун сесин алат. Анан кол салышат. Капсалаң алтаарый түшкөн казак баатырды дароо эле ыргыта сайып кетет. Такоолчулары өзүнөн мыктуу экен. Асмай атымга каршылык көрсөтүп, сайышып калышат. 3 киши 2 кишини коймок беле. Жыга сайып өлтүрүп, 2 атты олжолоп келишет.
Биринчи кулаган баатырдын аты Кошко качып кетет. Ал күнү казактар кайта жекеге чыкпайт. Күн батып, каш карайганда ормон 500 жоокер менен жетип келет. Төрөгелди жекеге үлгүрбөй калганына катуу өкүнөт. Ормон түн бою кеминде 30 жерге от жактырат. Ойбай, мына отторуң нең? Дейт Кенесары Тыналыга. Сиз эмгиче жантай чабак менен чабышып жаткансыз. Эми ормон жаян келди. Дейт кандын үшү кача түшкөнүн сезип, табасы канган Тыналы. Таңга жуук ормон колду 3 топко бөлүп, 3 башка коктуга салып, ар бир жоокерге бир боодон чычырканак сүйрөтүп, чабуулга жөнөтүп ет. Кенесары карап турса, тумандай каптаган кою чаң тез жылып келатат. Бир да күч көрүнбөйт. Ой, ормонуң кайсы? Дейт Тыналыга. Ортодогу ормон, оңдогусу Жаңгарач, солдогусу Боронбай. Яке, жолуңдун төтөсү кайсы? Ур момундай тала менен, түз менен, деп Тыналы мыкандын сазы тарапты жаңсап көрсөтөт. Кенесары таңында анын колу бутун чечтирип азат кылып коюптур. Казактар чаң тополоң түшүп, мыкандын кара суусун көздөй качып жүрүшөт. Сормо саз экен, бир тобу чөгүп өлөт. Кенесары айлана чаап качат. Таштанбектин уулу Ормонбек атасынын ак жалпак кылычын алып, Такалуу кызыл деген күлүк атын минип келген экен. Артынан сая түшүп куйт. Ай бала, жаш экенсиң, жайрап каласың, тарт кайра, дейт Кенесары кылчая карап. Кара болсоң кач, кан болсоң токто, деп кыйкырат Ормонбек. Кенесары тизгин жейип токтоло калат. Минтээрин күтпөгөн боз жигит шашып кетип жаздым чабат. Кенесары аны кылыч менен дал маңдайга согуп кайра жүрүп кетет. Боз баланын соңунда Калча баатыр учуп келатыптыр. Карбаластаган канды ыргыта сайып тирүү колго түшүрөт. Ноорузбайдын кимиси колго түшүрүптүр, деди Амантур. Аны мен билбейт экенмин, деди Сарт. Таңдын көр, Ормонкан айлакер эр экен, деди Жанай. Мураталынын унчукпас ат кошчусу дагы эле үндөбөдү. Эртеден бери кыял жүгүртүп, ак боз жоргонун үстүндө бир калыпта термелип келаткан Боронбай Ормонкан менен бачымыраак кудалашуу жөнүндө купуя бүтүмгө келген соң, көңүлү жайланып, айлана чөйрөсүнө эми көз чаптырды. Күн чоң шашке болуп калыптыр. Жолдун оң тарабындагы тоо этегинде жыш өскөн карагат, кожагаттын мөмөлөрү капкара, кыпкызыл болуп бышып, топ-топ бадалдардын жалбырактары да кыярып, кыпкызыл сапсары болуп, бир тобу дагы эле жашыл бойдон калып, күзгү токой түркүн түстөнүп, куулжуп турган учур экен. Бирин-бири кубалап, жай каалгып же кымгуу туюлгу түшүп аткан жалбырактар андан көп. Атчандардан алдастай качкан жапайы жаныбарлар көз ирмемге буластай калып, анан бадалдын далдасына житип кетип атышты. Жолдун сол тарабында учу кыйрына көз жетпей чалкыган, чайыттай ачык, туп-тунук, көк асманды таасын чагылдырып, көйкөлгөн терең, бейпил мемиреген, бала чагынан бери көзү жедеп каныккан касиеттүү ысык көлү жаткан эле. Боронбай түркүн түстүү кубулжаган токой менен кулпунган көк ирим көлдү чай кайнамга зоок кылды. Анан жанаша бастырып бараткан Мураталынын жүзүнө көз кыйыгын жиберип, уурданып карады. Ал дагы эле кара көк болуп, мисирейген калыбынан жазбаптыр. Сапарлашына эш болуп, кепке келер түрү жок. Ак жаандагы асмандай түнөргөн кабагы бүгүн кечке ачылчудай көрүнбөйт. Боронбайдын заматта көңүлү чөгүп, ичи бук болуп, жабыгып кетти. Атынын башын шарт буруп, арттагы жан жигиттери менен ат токурларга сол колун булгалады. Тигилер тез эле таскактатып жетип келишти. Ай, Сартаке, дегеле жол арбыбай койду. Бери өтүп, мага жанаша бастырып, кызыгыраак жомокторуңан айтып берчи, деди Боронбай. Сарт Мураталы менен Боронбайдын ортосуна түшүп алып, экөө тең уга элек укмуштуу кереметтүү жомокторунун утур бирин айтып жүрүп отурду. Баары тымтырс болуп, аттарды өз эркине коюп, жомокко кулак түрүп калышты. Күн бешимге чукулдап калганда, Сарттын үнү бүтүп, кардыгып, өзү да катуу чарчап, эмне айтып атканы оңду билинбей калды. Болду эми,
Эс алып алчы, чарчадың окшойт, dedi Боронбай акыры. Ой, Сарт аке, ушу сизде арман жок. Бакмагулдан акимдин оозгерине чейин жеттиңиз. Жа арманыңыз барбы? Калп эле кара күчкө бокемдин ат кошчусумун деп коюп, тымызын акыл үйрөтүп турасыз, Сырыңыздын баарын билебиз биз, dedi Жанай. Мураталынын түнөргөн кабагы булуттан чыккан ай сыңары жарк эте түшүп, каршылдап күлүп калды. Анча мынчаны оңой менен тоотпогон токто, калыңдыгына карабай, Боронбайдын балкайган ак жүзү кызарып татарып кетти. Силердин сырыңарды биз билбейт бекенбиз. Мукем экөөңөр жаңгарачка эмне дедиңер? Жантайга эмне дедиңер? Баары бизге 5 колубузда эле белгилүү, dedi Амантур. Оңбогон тайгандын мурдунун жытчылын көрчү, деп аңтаң калган Мураталынын кара сур сулуу жүзү кайрадан кара көк болуп кетти. Ай балдар, мен көйнөгүмдү чечип, көпөлөк кууганда эле жырга басам, ушу менен эмнеме суктанасыңар, dedi Сарт чата кырбай электе аралжы болууга умтулуп. Бу жарык дүйнөдө менден өткөн бакытсыз жанды таба аласыңарбы? Коогадан коогага, соогадан соогага калган башым, жемеден жемеге, жеңеден жеңеге калган башым, эл кайсысын ойлоп, эл кайгысын ойлоп эзилген башым эмне силерге кызыкпы? Ырас айтасың, Сартым. Сагайбак эле кыз алып берсем болмок экен. Эми деле кеч эмес. Каалаган айлынган кыздан да. Кайны болсо да, болбосо да алып берем, dedi Боронбай. Сарт акем экөөбүз боз балдарча айыл кыдырып, кыз тандап жүрмөк белек. Тигине алдыбызда бойго жеткен 3 кыз келетат. 3түн бири канга жагыптыр дейт. Ушулардын эле бирөөнү тандай коюңуз, Сарт аке, dedi Амантур. Баары тең тизгин тартып жайлап, каалгый бастырып, бейгапар келатышкан кыздарды тигиле карап калышты. Ортодогусу мөлтүрөгөн ак куба жүздү, жоодураган бото көздү, шыңга бойлуу, дегеле ургачы аттуунун чырайлуусу экен. Анын үстүнө жарашыктуу жасана кийингендиктен бейиштеги үрдүн кызындай эле көрүндү. Ага жан жигиттер түгүл Мураталы менен Боронбайдын да сугу түштү. Оң жактагысы андан сал-пал пасыраак, ак саргылдын сулуусу деп койсо болчудай. Бир айыбы эткелирээк. Солдогусу жүдөө кийинген, кара тору өңү да серт, мурду кетирекей, бирок чыйрак экени баскан кадамынан эле көрүнүп турду. Сартым, ачык айтып ак сүйлөчү. Кана, эмне дейсиң? dedi Боронбай күлүп, өтүп кетишкен кыздарды кылчая карап. Улугум, мага ушул мурду кетирекейи ылайык сыяктанат, деп Сарт олутту жооп кайтат. Ал дагы окуя апендим, жаңылып калдым го. Эч болбосо ак саргылын десең боло. Кайта айтчы, dedi Амантур кадимкидей кейип. Мен эки да, чеки да айтпайм, dedi Сарт. Болуптур эмесе. Амантур, барып кыздын ысмын, айыл кимдики экенин сурачы, dedi Боронбай. Амантур кыздарды заматта кууп жетип, тас кактатып кайтып келди. Боке, кыздын аты Татый, айылы Кетирекей байдын күздөөсү экен. Болуптур. Бу кыз эми бизден эч кайда качпайт. Тосорго жетип каналы, dedi Боронбай. Чай кайнамча үнсүз бастырышты. Сарт, эмне себептен өңү сертин тандадың? Ушунуңду чечип берсең кантет? dedi акыры Боронбай. Ортоңкунун сулуулугуна суктанып, чырайын эле карап отур дебесеңиз, андан перзент жок. Көргөн өскөнү жаман, кара өзгө экени кабак кашынан көрүнүп турат. Карыганда суук сөзүн угам. Коёнчугу кармап калса, колу да тиет. Ак саргылы төрөйт, төрөгөн менен балдары өзүнөн өткөн тумсак чыгат. Кара торусу ургачынын боору кери, этегин бала баскан зайып болот. Оңбогон Сарт, оюңа койсок, олуя болуп алган турасың, dedi Жанай. Олуялык деле эмес, аман болсок, баарын өз көзүң менен көрөсүң, dedi Сарт ишенимдүү үн менен. Эмнени көрсөтүп кыйрат үймө келең? Көп болсо, дагы бир жолу апендилик кыларсың. Апендинин жоругун өнөр деп жүрсөң керек.
Sen emi başkanı koyup, tul kalgan eki jеңеңди eni sebepten alganыңды aytчы. Biröөнü algaның түшүнүктүү. Кулга да катын керек. Экинчисini эмне үчүн алдың, я? Же ошондо кош ийиңде конуп отурушкан периштелериң ал деп эки кулаңа тең күйрөп шыбырап ийиштиби? Же бирөөнүн супсуну сонунбу сага? Же ошондо катын жанды болуп кеттиң беле? Деди Жанай күлүп. Сарт бирин да алайын деп ойлогон эмес. Жеңелери жылдыздуу боз уланга ийиктей имерилип, өздөрүнчө тымызын кеңешип, эбин таап тийип алышкан. Эки бөбөгүңдү кимге коргуласың дешсе, Сарт ошо жүйөнү эп көргөн эле. Бирок азыр Жанайга эмне жооп айтарын билбей, кабагы түйүлүп кызарып кетти. Болду эми Жанай, көп жалжактаба, деп Боронбай шылдың корду орой кагып таштады. Анын ачуусу чанда бир келчү, баары унчукпай калышты. Мындан 20 жыл мурда Сарттын Майрык, Чойрук деген эки агасы бар эле. Бул алардын асандагы өз ысымдары эмес, айылдагы бей манаптардын балдары койгон шылдың ат болчу. Бара-бара 10 чакты жыл өткөн соң баштагы ысымдары унутулуп, биротоло Майрык, Чойрук атыгып кетишти. Буга ата-эне, ага-инилери нааразы эле болушпады. Мейли, аман эсен жүрүшсө болду деп коюшту. Майрыгы атасын тартып момун, Чойругу энесин тартып өткөр, бышыгыраак чыкты. Эки жаш кичүүлүгүнө карабай, Чойрук агасынан мурдараак атка минип, Бир Назар бийге жылкычы болуп кетти. Бир Назардын асыранды уулу Жылкайдар менен ынак болуп алган соң, Майрыкты койчулукка алдырды. Эми Кудай буйруса, тири карак Сартты да жылкычы кылып алат экенмин деп, купуя ойлонуп жүргөн кезинде, букарачыл аким Бир Назар бий дүйнөдөн өтүп кетип, бугунун эки тизген бир чылбыры анын 6 уулунун улуусу Мураталынын колуна тийди. Мураталы атасынча букара, малай, кул күңдөрүнүн ою менен болбоду. Бирин да эркелетпей, катуу кармап, каарып кууруп ийди. Тентек, зөөкүр чалыш кенже иниси Баялыны кояй деп да койбоду. Бир күнү Чойрук Баялыдан бейкүнү камчы жеп, Боронбайдын айылына качып кетти. Майрык Мураталынын колунда кала берди. Мураталы Боронбайга Жанайды жиберип, менин дене кулумду 3 күнүн ичинде кайра жеткирип берсин деген жарлыгын айттырды. Коён деле аңчыны көрсө, карагандын түбүнө кире качат. Мен ошо караганча жок бекенмин, деп жооп кайтарды Боронбай. Ошо күндөн тартып Мураталы менен Боронбайдын ортосунда тымызын эрегиш, менменсинип тирешүү, акимсинүү башталды. Чойрук 20 малайга кошулуп, Боронбайдын жылкысын багышып жүрдү. Аз эле күндө жылкычылардын аксакалы Молдо менен тил табышып, ылым санашып кетти. Молдо дегени мырзалар малайына койгон шылдың ат. Адеп жүз көрүшкөндө эле Молдо анын аты жөнүн кайсы уруудан экенин, 7 атасынын ысымдарын сурады. Чойрук 3 атасын, чоң атасы Байболот байгеге сайылып келген кул экенин гана билет экен, башка эчтеме кошумчалай албады. Кудай жалгап, нары жагын Молдо абышка өзү таа улап кетти. 7 атасында илгерки түпкү аталарында түгөл айтып берип, ак уул, куба уул, кызыл уулдарга чейин жеткирип таштады. Чойрук капилеттен эле кызыл уулдун баласы Дөөлөстүн тукуму Кыпчакка бир тууган болуп чыкты. Баарыбыздан сенин жолуң улук болуп калбадыбы? Солто, сарбагыш, бугу түгүл, адигине менен тагайга тең ата турбайсыңбы? Деди Молдо күлүп. Анан Дөөлөс менен Кыпчак катышкан кызык окуяларын айтып берди. Чойрук бу жарык дүйнөгө кайра кубулуп, мырза болуп жаралгансы беле калды. Молдо абышка өзү да боору такыр 7 уулдун бирөөнүн тукуму эле. Бирок эр көкүрөк, акыл менен өнөргө дыйкан, санжырачы, жомокчу болчу. Күн сайын кымыз ичип отурушканда кеп салып берет. Жылкычылардын каалоосуна карай бирде санжырасын, бирде эр табылды, Кедейкан, Сарынжы Бөкөй, Курманбек өңдөнгөн элдик дастандарды кара сөз менен айтат. Сүйлөп жатканда маңдайынан жылзы жайнап, өзү да жыргап куунап, беркилерди да жыргатып муютуп коет. Кара букаранын таламын талашкан карапайым баатырларды даңтап көтөрө чалат.
Bir aydan keyin çoyruk anın kömögü menen 18-degi sarttıda jılkıçılıkka aldırdı. Birok mындай beypil turmuş uzağa sozulbady. Jaylonun tolup turgan gezinde teke ayının 12-si günü jalgan düşçende bayalı baş bolgon mırzalar jılkıga kapiletten çağap gelişti. Arasında Boronbaydın atalaş inisi Zaripbek de bar eken. Tizgin jeyip, arkan boyu çukuldap, betmebet gelip toktoşkonda, molda avuşka bir balekettin jışağının seze koyup, "Assalamu aleykum mırzalar," dedi. Beşöönün biri de alik albadı. Bayalıga janaşa turgan kıdıktın akiminin uğulu, atcan çoyruktu, kamçı savu menen körsötüp, "Moğuga emni de vat koydun ele," dedi. "Çoyruk?" dedi bayalı. "Hem ne üçün çoyruk? Çoyroy beyle sopsonum olturatko?" "Hazır garap dur. Kalpağı çoyroya çöt," dep koyup bayalı atın jorgulatıp barıp, çoyruktu kamçısı menen töbögö soğup öttü. Mınday zombuluktu köp görüp, jedep çağırbaş bolup kalgan molda avuşka surdana düşüp, "Hay mırzalar, mınç emne guturasıňar ya? Hudaydy garap köpsüňür bola," dep kapiletten katu kayaşa aytyp idi. Anın kayaşasın çımın çakkanday da körüşpödü. "Hoy, sen çoyroytu albay kalbadyňby? Emi özüň garap dur. Munun kalpagyn saga men çoyroytup bereyin," dep kıdıktın hakiminin uğulu jaybarkat bastırıp barıp, uğulcu gıymıldap çoyruktun başынан kalpagyn aldı. Çoyruk özü da, berki jılkıçılar da emni kılarken dep oylooga ülgürgüçö, duwanga taanymal Zökür mırza koynuna katkan çoyun başını ala koyup, çoyruktu çıkıyga soktu. "Moğu çaldı kakçаңdatpay, koş öldüre keteli," dedi biri söömeyi menen moldany görsötüp. Molda da, berki jılkıçılar da, köz irmemde kanjıgadagı çokmorlorun çeçip ala koyuştu. Mırzalar menen jılkıçılar ün çıgarbay, birin bire jırtkışça tektep, kıymılsız katıp, seleye arbaşıp kalıştı. Jılkıçılar törölörden ekesi arbın ele. Anın üstüne jağıldangan molda avuşkanın sürdüğü yüzünde hiç ırayım jok bolçu. Can degen kanday tatlı ekenin emi sezişken, dögürsügön mırzalardın kutu, yüreği uçup, yürektörü bolkuldap, attın başın burup, kamçılanuğa arangdan zorga jaraşıp, artın karabay bezip jönöştü. Ertesinde belgisiz biri beýgapar goý jayıp jürgen jerinen maýrykty da öldürüp ketdi. Birden nariste uğuldarın jetim kaltırıp, özleri beýkünö şehit ketişken eki bir tuğanga bata okutturup, toprak saluğa uçu gyrına köz jetpegen keň jaýloodagy jılkıçylar menen goýçular jalpy el tüp kötere gelişdi. Köbü kurkol emes, nayzaların, çokmorların, soyuldarın kanjıgalarına baylana kelişipdir. Jamancı şahandy daröle baykap Boronbaydın şaşsy ketip kaldy. Başymyrak bir aylasyn taap, molda avuşka baş bolup köterilgen, jağıldangan köpçülüktün köňülün jaýkap, tınçytyw kerek ele. Bul barıp gelip ele Murat Ağalyga tiýgen menen agada tiýip jatpaýby? Eköbü eki bir tuğanyň balasy emespi? Boronbay kıdıktın hakimin çakırtıp alıp, dürbölön gırdaldy düşündürüp, çatakty ırbatpay, uğulu öldürgen jılkıçynın atası Doskuluğa 9 jılkı tartуулap, uşul işti öz ıhtiýary menen bütürüp koýusun ötündü. "Oýlanyp göreýin, aga inelerime keňeşip, anan sizge jogap aýtaýyn" dep koýup, tigi çygyp ketdi. Birok iş ırbay berdi. Boronbay bul kowaly işti jeke bütüre albasyna köz jetken soň, ol jobaydy, çoň garaşdy, Şapak beýdi, Soltonoy beýdi, Soltonkul baýdy keňeşke çakyrdy. Bul beşöö köl gylasyndagy köçmen galtyn eň kadyrly bilermandar ele. Bular bir dagy top jeýin, aş toýgo çakyrylbay galçy emes. Birok ol jobay, çoň garaç, Şapak üçe jurt karysy bolup, çyrdan gaçyp, törde tınçyrak oturuny samap kalyşkan. Soltonkul menen Soltonoydun teskerinçe emi atka minip, erjetip, top başkaruuga, el biýlöge umtulup, ıntızarlanyp jürüşken kezi bolçu. Çynyn aýtkanda Soltonkul ataýylap mansap martaba dele kuş emes. Al jılkı jandu jigit bolçu. Jılkı janybardy janынан da artyp görçü. Es tartkandan beri ele jılkı üstüne jılkı kuroo menen alek. Bu jakşy, tigi jaman debeyt. Tuyak ese öňüne jürgüzöt.
Jaman degen kulun kээde jakşı çygyp kalarında, jılkısı mol bolsa, kırgız tügül Kazak da kadırlap, gözün kararında durus bilet. Soňky 10 ele jyldyn içinde atası Alıbaydan kalgan 2000çe Kambaratanyň tukumunun tuyagyn aldagançaga arttyryp ýyp, jalan köl gylasyna elemes, Koçkor menen Narınga, Çüý menen Talaska deýre saramjaldy jylkybay katarynda tanylwyga jetişdi. Özgö mırzalarda ele üzöňgüleş joldaşy Soltonoýda aga göz karandy. Antkeni aldele symbaty özgöçölöngen jakşy atga, jorgo menen külükö, at çawışka kumar. Atugul sınçylyk, sayapkerlik öneri de bar. Öz külügün özü taptaýdy. Syga minçü jorgosunda özü bagat. At çawışta oljodon kurugal elek, nary getse ekinçi, beri kalsa üçüncü bayge uşunuku. Sırdaştary Soltonguldan bu gıyın, jılkının tilin bilet dep daňazalaşat. Ekönün ayırması Soltongul esep jetkis baylygyna çirense, Soltonoy kert başynın myktylygyna tayançu. Bir ayıbı az uruunun mırzası, kuuluk şumdugu da jok alabarman ele. Oşondan paydalanyp Boronbay any boğruna tartıp, kurstugun urtokmak katarında koldonup içü. Hazırda bokeň jalpy eldin ıntymagyn, ırysyn, bukaralardyn talamyn korgoçu katarında körüngüsi kelgeni menen, çynynda Murat Aly menen Soltonoýdy kagyşdyrүүnun hareketinde boldu. Antkeni bugün eldi Murat Aly beýlep tursa, erteň eki tizgin bir çylbyr Soltonoýdyň goluna tiýip kalyşy mümkin ele. Kapkara goýu murutu, kapkara goýu gaştary ak sargıl jyldızdy yüzüne jakşynakay jaraşyp turgan. Meýer çöwü bar uşul jigittin künden günge atagy çygyp, bedeli göterilip şaňdy düňüldep baratgan. Munun tizginin tartyp, kendirin kesip, kepten topton çetletip, mansap martabadan öksüdüp goýu Karözgöý Murat Alyň gyna kolundan gelmek. Oşol sebepdi Amalköy Boronbay meýmandary menen keňeşip oturganda asıl taştan, akıl jaştan çıgat degende şultolap, kıdıktan kun öndürүүnü Soltonoy mırzaga jükdemek boldy ele, berki köpdü görgen awışkalarda kuuluk kılışıp, özleri bütüm çıgarıp, Murat Alyga jek görünüp algysy gelbey, bu kogaly işti bütkül bugunun towuna salmak boluşdy. Murat Aly eki kuldun kunu şunça çırga aylanat dep oylagan emes. Ardakty bilermandar Boronbaydın tiline girip, top çakırışkanına oğubeter kıcırlandı. Adep ukkanda bağırın toğutboy, barbay koymak boldu. Birok buğa da çydabady. Topta emne gep bolgonun biröden ukpay, öz kulağı menen uğuşu kerek ele. Uşu bir sapar top başkara albay kalsa da kökürögün gerip, jyýyndyn başynda turar kişi ekenin görsetip, ataýlap mal katıp, ardakty bilermandar, ata aksakaldary çogulup bütkenden keýinde aş pışımga keçigip bardy. Jer betin berbey, kara taanday jabalaktagan, kaldaygan galyň el kary jaşy debey jol garap, çydamsız kütüp duruşkan eken. Topda ata aksakaly Arıktyn tukumu ol jaway töragalyk kılıp, Murat Alyny, Şapakdy, Boronbaydy, Soltonguldy, Soltonoýdy biýige çakyrdy. Biýler jyýyndyn çok ortasyndagy kaýky döböge jaýylgan kızıl tazıl çoň şyrdaktyn üstündägi köldölöňlerden orun algan soň töraga jötelip koýup, kep tizginin Soltonoy mırzaga berdile, uşunçalyk köpçülük keskin dawış çygarbay momurap, memirep söz tыңşap kaldy. Uşunçalyk köpçülük keskin dawış çygarbay momurap, memirep söz tыңşap kaldy. Soltonoy aldy menen bugunun tüpkü atalary Arık menen Alseyitden, Bapa menen Tuğma Gaşkadan, Belek menen Gıdıktan örnek bolup kalgan salt, jol jobo, josun, myzam zaň, akıl nasahat jönünde aýtyp ötdü. Anan tez janynda iri jygaç ýatpaýdy deçele marhum ataň bir nazar bi. Handa bala ekemin, bu sözüne mani berşemesmin. Emi tüşüne oturam men. Körse akeşi tüzdü tüz, kıyşıktı kıyşık dev açık aýtjy eken. Tenteklerdi, zökürlerdi, uğru keskilerdi çekten çıgarıp iýbey, uwagynda tezge salıp turç eken. Ha sen özgönü koyup, kızıl gamçı bolup baratkan, özüniň bayalyny koýaý degenge jarabay oturasyn.
Bayalını körüp başka mırzalarda çekten çıkıp ketdi. Barın arga malım, keçe jakynda ele 5 çoğulup alıp, beýkünö jylkyçy menen koy oğuzundan çöp albagan momun koyçunu öldürüştü. Bu emne degen joruk aksakaldar, dedi. Murat Alı çıday albay kayaş aytıp Oğuzuna qarap süyle Soltanoy. Ake çükünü aňdabay ele aytı beresiňbi? Kul kutursa töwege çygat degen. Çoýruk menen moldanın bayalyga tili tigen eşitken jok bileň. Menin bu qaralarımda jumuşuň bolbosun. Kuldarımdy öldürembi, koyombu, özüm bilenmen. Soltanoy kabagyn tüýüp, jüýe aytuga ülgürgüçe, bükçüýgen doskulu karya menen ıydan gözü kızargan sarttın ortasında mandaş tokungan molda avyşka çagılgan sıňary çart-çarlyp ketdi. Biz adegende seni öldürebüz, dep jer jara kıykırıp ırgıp turdu. Jylkyçy, koyçu, uýçu, töçü debey bary japyrt tura galyşdy. Köbü jankeştilik menen törelördi taýmanbay opuzalap, kıykırıp ökürüp, Murat Alı baş bolgon seleýip oturgan biýlerdi közdöy sekin birok toktolbay jylyp baratışdy. Nayza çokmor soýullar köktü gözdöy soroktady. Aylany terebel başalaman ızıçuğa, aýgaýga tolup çykdy. Mınçalyk jahaldanyp, kaardangan köpçülükdi uşu oturgan töreler menen mırzalardan biri da murda körgön emes. Barının jüregi oğuzuna tıgılıp, esi oý düşdü. Birinci bolup Soltanoy esine gelip, bek kayratty süýlep, kary gaynagan elde tınç aldırıp, kayra oturguzuga hareketdendi. Köpçülük aga moýun sunbay, özökten çykkan ört sıňary jalbyrtap, duuldap şuulday berişdi. Asmay atımdan keyin Boronbay jaýbarakat ordundan turup, oň golun öýde götürüp, çuuldap atkandardy kydyrata garadyle, bary teň japyrtynçyp, kayra getençiktep barıp orduna otura başladı. Men kuru sözlü göbötböy, keptin tok eterini aytayın, dedi Boronbay özün tokto salavat tugarmap. Kıdıktar çoyruktun zayıvına 100 yılkı, mayrıktın zayıvına 100 yılkı, ekönün atası doskuluğa 100 yılkı ayıp tölöşsün. Oşo 300 yılkı menen eki erdin kunuda, bugünkü çırçatakta bütsün. Uşunday bütüm çıgarsak, bizge bir nazar atabızın arbagıda razı olat, elde atınçıp kalat, dep Boronbay ol jabaydy surolu garadı. Tuğra, dedi töraga. Berki biýler atugul jüregi opkoljup kuwaryp oturgan Murat Alıda bir oğuzdan makuldugun berişdi. Oşo günden tartıp boğunun eki tizgin bir çılbırı Murat Alıdan Boronbaydyň koluna öttü. Birok Murat Alı hiç kaçan teň atalygyn golundan çygarmady.